Казакстандан келген. Албетте ушул Астана жана Коостанай шаарларынын атынан чыгат. Жалпы профессионалдык рингте буга чейин 2 беттеш өткөрүп, анын биринде жеңишке жеткен болсо, анын биринде жеңилүү ызасын таткан. Ал эми анын машыктыруучусу Санжар Алимов, спорт клубу Гладиатор. Дал ушул жерден биз сиздер менен эми 2 мушкердин октагонда экенин көрүп атабыз, дагы биз назар салалы. Господа, мы идем дальше. Это второй поединок карда EFC 40. Представляем бойцов тяжелого дивизиона EFC. Боец в синем углу октагона, ему 29 лет, его вес 100 килограммов ровно. Представляет Узбекистан, город Касынай. Это его профдебют, тренер Бекзоджиянов. Косансай Бюргут. Бахтияр Халилов. И представляем его соперника в красном углу октагона. Ему 29 лет, его вес 100 килограммов ровно. Имеет профрекорд. 2 поединка, 1 поражение и 1 победа. Тренер Санжар Алимов. Спортклуб «Гладиатор». Баку Алимжанов. Бойцы на середину. Демек, дал ушул 2 мушкер менен таанышып алдык. Мындан араларына эми бир кызыктуу бир кармашына назар салабыз. Албетте дебюттук беттештерде көбүнчө эрте жыйынтыктоого аракет кылышат мушкерлер. Бул жерде дал ошол нерсени Бахтияр Халилов ишке ашырабы же болбосо буга чейин эми канча дагы октагондун дамын татып, жеңиштин дагы жеңилүүнүн дагы дамын татып калган Баку Алимжанов мыктылыгын байкайбыз. Эң негизгиси 2 мушкер тең ашыкпайт. Өзүңүздөр билгендей мына салмактар 100 килограмм болгондуктан мындан ары эми алар болушунча акырындык менен дагы бул беттешти өткөрүүгө умтулушат. Азыр өтө бир мыкты лоу кик, андан ары өзүңүздөр көргөндөй 3-4 капталдан ушул каптал сокулардан орун алган. Дагы өзүңүздөр көргөндөй Бахтияр Халилов азыр атаандаштын артына өтө мынамынтип эми анын үстүнө ишенимдүү баскан менен, бирок азырынча Баку Алимжанов бул жерде атаандашына таптакыр мүмкүнчүлүк бербей ишенимдүү кармалып турган учур. Албетте мына колду кайрган, азыр кол жыгарды жана каптал соккулар биринин артынан бири мына ушул жерден дал ушундай кубаттуу соккулар менен Бахтияр Халилов бардыгын эрте жыйынтап коюшу ыктымал. Жана 100 килограмм салмакка карабай бул жерде өтө бир чапчаңдык менен беттештерди өткөрдү. Дагы Бахтияр Халилов өзүнүн дебюттук беттешине жеңишке жетип отурат. Чынында мына 29 жашка карабай айтат го гүлгат кийин чабат деп, 18-19 жашында эрежеси урушка келбей, мына 29 жашына келтат жана өзүнүн эң алгачкы эле дебюттук беттешине жеңишке жетип жатат. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Менимче Баку Алимжанов атаандашына мындай чапчаңдыкты күтпөдү болуш керек. Спортчулардын өзүңүздөр көргөндөй эле ушул күрөштө дагы турган абалда дагы Бахтияр Халилов мыкты экенин көрсөттү. Айтор анын базалык спорту второй поединок завершается меньше, чем за 1 минуту. Ровно за 47 секунд. Приемом Rare Naked Choke победу одержал боец из синего угла октагона Бахтияр Халилов.